Muaz radiyallahu anhu Пайғамбару саллаллаху алейхи вассаламдан риваят қылады. Ким Құраны Каримде оқыса жана аға амал қылса, анын ата енесіне қиямат күні ушындай тажы кигизилет. Анын нуру күндүн нурунан да нурдуу болот. Егерде ошол күн силердин үйүңөрдө болсо, анда Құранга амал кылган адам тууралуу силердин кандайча оюңар бар. Құраны Каримде оқып жана аға амал кылгандын берекесинен аны окуган кишинин ата енесине күндүн нурунан да бир нече эсе нурлуу болгон нурлуу тажы кигизилет. Башкача айтканда, күн ушундай алыстыктан ошончолук нур чачат. Эгерде ал үйдө боло турган болсо, анда албетте андан да жарык жана нурлуу болот. Окуган кишинин ата энесине кийгизилген тажынын нуру үйдөгү нурлуу болгон күндүн нурунан да жарык болот. Бул ата енесине берилүүчү белек. Ал эми окуган кишиге кандай сооп берилет? Аны өзүңүз ойлоп көрүңүз. Ошонун себебинен башкаларга берилгендин абалы ушундай болсо, анда анын өзүнө андан да бир нече эсе көп берилиши керек. Анын ата енесине, анын бул дүйнөгө жаралышына жана ошол илимди алгандыгына себепкер болгондугу үчүн гана ушундай сооп берилет. Күндүн үйдө болуусун салыштырууда өткөн маанилерден башка дагы бир мааниси нур, жарык жакын болгондо толук көзгө көрүнөт. Ошондой эле дагы бир терең мааниге карап да көрсөтүлгөн. Ал мындайча: кайсыл нерсе дайыма жаныңда болсо, ошол нерсени жакшы көрүү жана ага карата терең сүйүү пайда болот. Ошондуктан күн алыста болгондугу себебинен ал жат көрүнөт. Ал эми анын өтө жакын болуусу менен ал сүйкүмдүү болуп калат. Ушундай эле күндөн баары бирдей пайдаланышат. Бирок ал кимдир бирөөгө таандык болгон болсо, анда ошол адам үчүн кандай гана сыймык. Хаким рахматуллах алейхи Бурайда радиаллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин риваят кылган. Кимде ким Куран окуса жана ага амал кылса, ага нурдан жасалган тажы кийгизилет. Ал эми анын ата энесине бүткүл дүйнөнү салыштырса, ага тең келе албаган эки кийим кийгизилет. Ошондо алар: "Эй Алла, бул кийимдер эмне үчүн берилди?" деп сурашат. Бул балаңдын Куран окугандыгынын ордуна деп жооп берилет. Джамиул Фаваидде Тибрани рахматуллах алейхи Анас радиаллаху анхудан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин риваят кылат. Кимде ким өзүнүн баласына Куран окуганды үйрөтсө, анын мурунку жана кийинки бардык күнөөсү кечирилет. Ал эми кимде ким өзүнүн уулун Куранды толук жаттаткан болсо, анда ал кыямат күнү 14 күндүк толгон айдай нурлуу болуп тирилет. Анын уулуна оку деп айтылат жана уулунун окуган ар бир аяты үчүн атасы бир даража көтөрүлөт. Ошентип, бул Куранды аяктаганга чейин уланат. Баласына Куран жаттаткандыгы үчүн ата энеге ушундай фазилеттер бар. Ушул эле эмес, дагы бир нерсени угуңуз. Эгер сиз, Алла сактасын, өзүңүздүн балаңызды татыбаган акчага кызыгып, динсиз кылып койсоңуз, сиз ушул түбөлүктүү сооптон эле кур калбастан, өз мойнуңуз менен да Алланын алдында жооп бересиз. Сиз эгер коркуп, бул молдо хафиз болуп мечиттин нанына муктаж болуп калат деп, сүйүктүү балаңызды ушундан сактаймын десеңиз, анда эсиңизде болсун, сиз аны түбөлүктүү кайгыга салып жатасыз. Ошону менен бирге өзүңүздүн мойнуңузга өтө чоң жоопкерчиликти алып жатасыз. Хадисте айтылган: ар бир киши өз кол астындагыларына жоопкерчиликтүү. Андан ошолор тууралуу суралат. Аларга канчалык дин жеткизди? Оба, албетте айыптардан сак болуңуз жана аларды да сактоого сөзсүз аракет кылыңыз. Биттеп кетет деп кийим кийбей коюу бул акылсыздык. Албетте аны таза тутууга аракет жасоо керек. Кыскасы, эгерде балаңызды динчил кылып тарбия берсеңиз, анда сиз өз жоопкерчилигиңизден кутуласыз. Ошондой эле качанга чейин бала тирүү болсо жана канча жакшы амал кыла турган болсо, сиз үчүн дуба, истихвар кылат. Бул сиздин даражаңыздын көтөрүлүшүнө себеп болот. Бирок дүйнө үчүн татыбаган акчага кызыгып, аны динден кур калтырып койсоңуз, өзүңүздүн ушул кылганыңыздын кыйынчылыгын гана тартпастан, ал бала канчалык бузукулук күнөө иштерди кылса, сиздин амал китебиңиз ошол күнөөлөрдөн бош калбайт. Алла үчүн жаныңызга күйсөңүз боло. Дүйнө өтүп кете турган нерсе. Өлүм чоң-чоң кыйынчылыктын түбү. Бирок кайсыл кыйынчылыктан кийин өлүм келбесе, анын түбү жок. Бул баян Фазаил амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.